2006 жылдын 8 марты жарандык активисттер жогорку кеңешке келип эркек депутаттарды гүл менен куттукташат. Муну менен алар 2005 жылы шайланган чакырылышта бир дагы аял депутат жок экенине коомчулуктун көңүлүн бурдурууга аракет кылышкан. Ошондон кийин өлкөдө гендердик квота жөнүндө сөз башталып, ал 2007 жылкы парламенттик шайлоодо киргизилген. Кийинчерээк жергиликтүү кеңештер үчүн дагы гендердик квота киргизилди. Жарандык коомдун өкүлдөрү коомдогу маселе жана мыйзам бузууларга биринчилерден болуп көңүл бураарын адатта жарандар эстен чыгарып коюшат. Жарандык коомдун өкүлдөрү көпчүлүктүн кыжырын келтирген жана тынчын алган маселелер менен алектенишет. Мисалы, бейөкмөт уюмдар укук коргоо органдары жана жазаларды аткаруу системасында орун алган кыйноом проблемасы менен алектенип келет. Кыйын кырдаалда калган жарандарга жардам көрсөткөн өлкөдөгү кризистик борборлордун баары бейөкмөт жана эл аралык уюмдар тарабынан ачылган. Мамлекеттик биринчи кризистик борбор ушул жылы гана ачылган турат. Бейөкмөт уюмдар майыптардын ата-энесине пособия төлөө маселесин чечип беришти. Жарандык активисттер 2005 жылдын март жана 2010 жылдын апрель окуялары маалында элдик кошундарды түзүшкөн. 2010 жылкы июнь окуялары маалында бийлик кырдаалды колго ала албай айласы кетип турган маалда бейөкмөт уюмдар биринчилерден болуп жабыркагандарга жардамга келишкен. Бейөкмөт уюмдар биринчилерден болуп Бишкектеги абанын булгануу маселесине көңүл бурушкан. Бейөкмөт уюмдар жарандык коомдун маанилүү институту. Күчтүү жарандык коом, жоопкерчиликтүү бийлик.